Жалпы каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам. Бүгүн дагы жакшылыктабыз. Айылдан аламга сүйүүнү даңазалап белгилүү болгон жаш түгөйлөр, жаш жубайлар Ильяс жана Айтургандын жакшылыгына келип турган чагыбыз. Бүгүн дал ушул жакшылыкта кандай кызыктар болот алдыда баарын сиздерге көрсөтүп берүүгө аракет жасайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кеттик. Албетте эң биринчибиз, эң туңгучубуз, аябай толкундуу сүлдөөлөр экөөбүз тең укмуштай болот. Чуркка эле жүрөбүз, секирип эле. Канча күн күттүңүз? Канча күттүңүз? Күндү ошол биякты сүйлөшкөндөн бери Бир айдан өтүп калды. Негизи ушундай бир өзүңүз мурун кыялман этпеңиз, ушундай бир окуу борборун ачып туруп ушундай билдеген той берсек деген. Жок, бизде андай кыял жок. кыялданбадык эле. Бара эле болуп кетти. Кокусунан эле болуп берет. Кокустан эле WhatsApp группадан эле сүйлөшүп атып эле кыздарым бар да. Командабыз бар, ошол жактан эле жылдыкка эмне кылалы, чогулалы, олтуралы деп элечи алар менен. Давай ресторанда өткөрөбүз деп эле анан олугуп кетип эле WhatsApp'тан эле сүйлөшүп атып эле монтип баштап салдык. Ал кезде биз Москвада болчубуз. Анан эле ошол жактан эле ресторандарды биякта туруп эле сүйлөшүп, анан баштап салдык. Канча убакыт даярдандыңыздар жалпы? Бир айдан ашык даярдандык. Канча каражат кетти? Каражат жалпы эсептеп көрдүк, аябай эле көптүр. Аябай көп. Миллиондой кетет. Бүгүнкү программада эмнелер болот? Мындай алдыда бизди кандай кызыктар күтөт? Бүгүнкү программада буюрса мондай, кандай десем, мындайча айтканда чай показ болуп атат. Чай ичип, окуучуларым менен, катталуучуларым менен, жакындары менен биргеликте мындай жакшы дасторкон үстүндө тамактанып, андан сырткары бийлеп, андан кийин окуучуларымдын арасынан уюшулган показ болот. Анан ал болот, жеңүүчүлөр болот. Программаны чынын айтсам, мен жакшы билбеймин. Аны биздин бир кыз бар, ошол уюштуруучу жакшы билет. Ойлоп отурмун, аябай эле кызык болот, ушундай шаңдуу болот, сонун болот. Жалпы? Жалпысынан 200 дедик, бирок андан ашып кетти окшойт. 200дөн ашат. Бир жылда болсо чынын айтканда мындай окуучулардын көптүгү, баса белгилеп айткандачы, ошол окуучулар бизди тандап келип атканы дагы бизди кубандырат. Анан келген окуучуларды дагы биз кубандырып жөнөтүп атабыз. Ошон үчүн анын артынан дагы да окуучулар келип атат дегендей, эң жетишкендигим ошол. Мен окуучуларга татыктуу билим берип атам. Жалпы канча окуучуну окутуп көрдүңүз ушунча убакыт ичинде? Жалпысынан 10 миңге жакындап калды. Ошончо болуп калды буюрса. Бирок жете элек ошого жакындап калды. Болуш керек. Ал үчүн эмени эсептеп чыгыш керек да барысынчы. Мен үстүрттөн эле жанагы WhatsApp'тан группа ачып коем. Ошого карап эле бир группада мынча окуучу болсо, мынча болуп калат деп эле үстүрттөн эле эсептеп коем. Эң сонунда ушул бүгүнкү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып келе албай калган өзүңүздөрдүн көрөрмандарыңыздарга сизден жакшы бир салым жолдолор болсун сиздерге. Буюрса мындай менин Кызыл Кайдагы окуучуларым, Оштогу окуучуларым аябай мындай аябай баргысы келип, мындай түтөп мындай калып кетишти. Буюрса Ошто дагы өткөрөбүз, эми Кудайым буюрса. Капа болбоңуздар, кыжаат болбоңуздар, онлайн көрүп турасыздар эми. Буюрса эмки жылы дагы дал ушул күндө ушундай деңгээлде той өтөрөт деп ишеничтебиз. Негизги себепкерлерин чакыралы. Андыктан алдыңыздарга Ильяс жана Айтурганды чакырабыз. Колдон келишинче колдоп, кол чаап туруңуздар. Кана Ильяс, Айтурган, кош келесиздер. Катыра кол чаап бериңиздер. Кол чаалар бек-бекер. Аял күйөө эри шаркак болгон үчүн чоң ийгиликтерди багынтып келатышат. Ошол жагынан эркектик сапаты өтө бийик деп баалайт. Бир сөз менен айтканда, эркектик сапаты бийик мырза. Ильяс кыргыздын заманбап жигити. Заманбап жигит. Так, төргөтөз. Подкамышный.
Айтурган кой бакканды билет. Momay? Akırkısı. Eng mıқты аял заты. Eng mıқты аял заты. Болу жетишет. Биз эгиз козудай болуп окшошуп турганыбыздын себеби биз ойдо жок эле айылдан келгенбиз. Биз өзү айылдан эле келген айымдарбыз. Келсек ушу улуубуз менен келинибиз ушундай белектерди алып коюшкан экен, окшош болуп кийингиле эки апабыз деп. Сүйүнүп, көйнөктүн ичине батпай турган убагыбыз. Айтургандын жакшы жактарын айтсам, ушул ийгиликтердин баардыгы, идеялардын баардыгы Айтургандан, күч Ильястыкы. Жөн турбайт Айтурган аябай өнүгүү жолунда постоянно ойлонуп, ушу кандай болуп өнүксөк деп жөн жата берген келиндерден эмес, ошол аракетчилдиги жагат мага. Күйөө балаңыздын сизге кайсыл сапатын баалайсыз? Мен да ошо кызымдын идеяларын колдоп, жакшы алып жүргөнү жагат. Ильяс кичинекейинде аябай токтоо, эч нерседен коркпогон, беймарал токпейил бала болчу. Токпейилдигинен, ак көңүлдүгүнөн, эч кимге жамандыгы жогунан ушундай бир жаркылдаган, жарга туш болуп отурат. Кудай берген пешенесин көрүп атат. Экөөнүн кылган жумуштарын мен да колдойм. Булардын аркасында колдоочу биз турабыз апалары. Ошондуктан дагы да болсо ийгиликтер жарала берсин, балдарыбыздын жакшы жактарын гана угуп, сүйүнүп, кубанып жүрө берели деп тилек кылып отурабыз. Ооба, шыктуу эле болчу, кичинекейинде эле өтө шок зирей кыз эле. Эми баягындай үйдө таза эле этек, көйнөктүү этектерин этек жеңен кыркып, өз каалагандай бир нерсени үйдө жок кезде билгенин кесең тийгип алып жүрүп шактык кылып койгон күндөр көп болгон. Тикмечтик кызыңызга ким үйрөттү? Ошо чоң энеси ушундай тикмечи, кичине эме кол өнөрчүлүгү бар эле да, ошо чоң энеси тарап тарткан болуш керек. Биздеги аябай көптөгөн комментарийлер жазылат. Бир туугандай болуп күйүп, ушул экөөнө көз тийбез экен, бактылуу болсо экен дегендер дагы бар. Ушул экөөнү көргүм келбейт, ушу ачсаң эле ушул экөө чыгат деп көңүлүм айнойт ушуларды көрсөм. Ушундай да шок келин болобу, күйөөсүнүн мойнуна минип алат деп айткандар дагы жок эмес. Мен ошолорго айтат элем, ошентип эки жар бири-бирин сүйүшүп, моюндарына иймишип эле, чырдашпай эле, ырдашып эле жүрө берсин. Мен колдойм балдарымды, эркелесин кааласынча, мага деле эркелейт, күйөөсүнө да эркелейт Айтурган. Ушундай колдойм. Эми ушу балдарыбыз бактылуу болсун, негизи эң биринчиден ден соолукта болсун, өздөрүнүн акыл жөндөмү менен мамлекетке пайдасы тие турган жумуштарды кыла берсин. Азыр иштесе ишке, аш десе ашка тойбой турган убагы булардын. Ошондуктан бул ийгиликтин башталышы гана дейли, али келечек алдыда. Ден соолукта болушсун, ушу ойлогон максаттарына жетип, Аллахым ден соолук берсин, жакшы күндөрдө алдыда болуш керек. Жаш кезинен көп алган эл колдоосун. Шок кыздарды сүйгөнүңдөн каалайын, келчи бери эл алдында бир жыттайын. Эми Айтурган чакырып алайын. Тентек кыял, шок келин Айтурганым. Келин болду, эл сүйүүсүн арттырганым. Миң мертебе ыраазымын бул жашоодо, Кудай мага белек кылган жаркылдагым. Жалгыз келипсиз. Ооба, биз шернелештер күйөөлөрүбүз жок ойнойбуз да, ошон үчүн өзүнчө келдик. Негизи бул Айтурган менен таанышканыңызга канча убакыт болуп калды? Канча убакыттан бери бир мен билишимче дал ушул айылдан келгенден бери эле жакшы мамиледесиздер, э? Ооба, 2020-жылдан баштап карантин убагынан кийин башталды го. Биз таанышып калганбыз айылдан келгенден кийин, ошондон бери эле жакшы мамиледебиз. Дал ушул шермелеш катары кайсыл сапаты мындай суктандырчу бир сапаты болуп калгандачы? Кайсыл сапатын баалайсыз? Айтургандынбы же экөөнүнбү? Экөөнүн.
Өкөн бири-бирин аябай сыйлаганын, өкөн ортосунда ушундай тунук сүйүү бар да, ошонусун көрүп суктанам, мындай жакшы маанайдачы, жакшы ойдо, жаман оюм жок деген сыяктуу. Анан кайсы сапаты бардыгын бетке айтат, алдап артыңа сүйлөбөйт, ошол сапаттарын баалайм. Мындан ары да көптөгөн ийгиликтерге жетише берсин. Биз мотивация алабыз бири-бирибизден. Кандай десем, мындан ары көптөгөн жакшылыктар болуп турсун, дайыма чогуу эле жүрө берели элдин алдында. Mehmanlar, şamda kol çavalar bolsun kızlara. Rahmat. Anda Кезекти экинчи руқсат берели. Просто мына нерсе жакшы түшүнө бербейм, өмүрүм боло калган.